Так, бүгүнкү тема миллионерлердин адаты боюнча сүйлөшөбүз. Ал жерден эң биринчи алганым эле жанагы таңкы 5теги адамга берилген күч боюнча сүйлөшөбүз. Түшүндүңбү темасына? Түшүнгөн жоксуң. Мисал кылып атам мындай. 5теги кандай күч бериши мүмкүн мисалы? Сен 5те турдуң, туруп. Уйкуң келет мына орто, 5те турсаң, уйкуң келип, уйкуң келет. Ооба. Бирок убактың көп болот. Күнүмдүк рызкы болот. Эң главный эле адамда эрк күчтүү болсо, эме дейт да, мисалы, жана мен ошол нерсени мурда окуп калчумун. 2 килограмм төшөгүңө күчүң жетпей, аялыңа күчүң жетип атабы деген суроо. Жанагы аялын зордук зомбулукка алып, же болбосо аялын уруп жүргөн эркектерге тиешелүү болуп калат да бул нерсечи. Ушинтип айтылат го, уктуң белең? 2 килограмм төшөгүңө күчүң жетпей дейт. Аялыңа күчүң жеткенин сен эркексиңби деп суроо берет да. Мисалы сен ошону кантип түшүнөсүң? Төшөктөн тура албай турганга өзүнө эме жетпейт да. Тургусу келбейт. Ошол сыяктуу да, мынакей карап тур. 2 килограмм төшөк сенин үстүңдө жатат. Эртең менен сен 5те туруп, мисалы, өзүң аялыңа, өзүңдүн үй бүлөңдү багыш үчүн сен обеспечивать этип тургандай деңгээлге жетиш үчүн сен иштешиң керек да. Ошол нерсеге жетишиң керек дегендей. Анан ошол 2 килограмм төшөктү саат 5те ыргытып туруп иштеп кете албай, анан 10до туруп аялыңды уруп койдуң деп кой да. Тамак жазбай коюп сен уруп койдуң да. Анан сен ошо эркек болбой калдың бул жердечи. Сен эркек деген атты сен уже кечип өтүп кеттиң да. Транс болуп кеттиң кандай. Ошондой эсептеп койсок болуп калды да булчу. Мындай түшүндүргөндө ошондой эркек деген сөз, мисалы, аял деген сөз менен эркек деген сөз аябай баалуу турат да. Мисалы, эркектин орусчасы мужчина дейт го. Бир жолу менде история болгон. Жанагы эмеден өтүп баратып. Аялдама бар болчу. Артында кичинекей жолда аялдама тозулуп турат го, мындай тозулуп, ичи тозулуп, сырты неме болуп турат го. Крыш болуп турат. Ошонун артында кичинекей жол бар болчу да, мындайчы. Анан эки кыз ошону арты менен келатат. Мен болсо биягынан келатам, кайчылаштым. Эми мен батып кете албайсың да, мындай 2-3 киши мынтип ортодон батып өтүп кете албайсың. Анан мен бияка жылдым. Кыздарды өткүзүп туруп жылдым да, биякачы өткүзүп туруп жылсам, мени карап спасибо мужчина деген да, магачы. Ошондо билесиң мен нёп кеттим. Мен я мужчина дедим, кетип баратырчы. Мен ошондо магазинге бараткам. Ой, төшүм кетип, я мужчина депчи. Аябай башкача сезим болгондо ошондочу. Бул эркек деген ат өтө баалуу да, аял деген ат дагы өтө баалуу. Ошол атты биз жөн эле кандай десем, ысырапкорчулук деп айтайын деп атам. Төлөбүш керек да, мына айтканачы. Ошол нерсеге биз эркек деген атка татыктуу болгондо гана биздин баалуулугубуз чыга баштайт. Анан бул боюнча биз негизи темадан вообще башкага кетип калдык го. Биз тиги 5те турганда жанагы 2 кило төшөктү ыргытып 5те турсак, өзүбүздүн алда койгон максатыбызга аракет кылсак, бул нерсе бизге мотивация алып келет. Билесиң, э? Сен 5те туруп иштеген күнү сен бир күн кечкери мотивационный болосуң да. Тим эле бирдеке кылгың келип ушинтип турасың. Башында бир жума кыйын болот 5те турганда. Бир жума 10 күн кыйын болот да. Анткени сен 10до жатасың, 5те турасың, sonra уйкуң канбайт, мындай жүдөп, түштө уйкуң келип ушинтип баштайт. Ошол нерсеге чыдаган адам калган күнү вообще эгерде 10 күн кечкери 5те туруп келип 11-чи күнү сен уктап калып болсоң, өзүңгө жаман болосуң да. Өзүңдү жаман көрөсүң да, мен неге тура албай калдым депчи. Мен кыла албай калбадым жумушумду депчи. Анан бул нерсе адамды 5те туруп иштеп жаткан адамга, мен 5те туруу дегенде түндө 3те жатып алып 5те туруу эмес. Убакыт саат болуш керек да, уйкунун убакыт сааты болуп, уйкуну контролго салып туруп иштеп баштасак, адамга ушундай энергия келет. Жанагы күч дедим беле, 5те тургандын күчү. Энергия келет адамгачы. Сен глубокий сонго жанагы өзүңдүн убакыт саатын, уйку убакыт саатыңды контролго салсаң, мен бул нерсе башыман өткөн да. Контролго салып, мисалы, күнүгө 10до жатып туруп, күнүгө 5те тура турган болсоңчу, деген. Адам ошол нерсеге организми көнгөн соң,
сен 10 сразу саат 10 болду, мисалы бир ай ошентип иштедиң да, саат 10 болду, онун болор менен уйкуң келе баштайт. Анткени сенин организмиң ошол нерсе көмүп калганда, сразу барасың, төшөккө башыңды оң жастыкка койсоң, сразу уктайсың да. Анан кийин глубокий сонго бат киресиң. Глубокий сон көп болсо, сен уйкуң ошон үчүн сен 5те туруп, 5те будильник жок туруп кетип аткан себеби ошол болуп эсептелет да. Анан 5те турганда глубокий сон жакшы болгондон соң, сенин жанагы бир күнүңдүн иши дагы жакшы болот. Биринчи мисалы, эртең менен туруп тренировка кылдың, английский окудуң, же болбосо архитектура боюнча чийдиң, сабагыңа бардың, келдиң, анан кийин дагы эмне кыласың? Анан кийин дагы чарчабайсың да. Анткени учурда сен түнүң уйкуңду жакшы өткүзүп алдың да. Уйкуңду жакшы өткүзүп алганың үчүн сен бир күн продуктивдүү алып туруп, ошентип бай адамдар күнүмдүк жашоодон ошентип өзүнө адапташтырып алган, адаптация деп коет, орусчасы. Кыргызчасы кандай болот? Кыргызчасы көндүрүп алган дейилчи. Өзүнө көндүрүп алганда адам ушинтип туруп бай адамдардын көбү, Илон Маск, там Арнольд Шварценеггер, Джеки Чанды айтсак болот, Наполеон Хилл мисалы. Эми алар Наполеон Хилл мурданкы адамдардан деп эсеп. Мурданкы адамдар, короче, алар. Азыркыларды айтканда, ошо мисалы Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, там Илон Маск, ушулардын баардыгы өзүнө көндүрүп алган ошол нерсе өзүнүн организмине. Эми булардын күнү дагы продуктивдүү өтүп атат. Продуктивдүү өткөн соң алар алдыга койгон максатына тез-тезден жете баштады. Биз болсо эмне кылабыз? Кечинде телефон карайбыз, жатабыз. Телефондон болсо жана ультра лучтар берет көзгө. Ал нерсе адамдын жанагы уйку безди айтат, азыр өтүп мен эстейм ошол уйку безди. Билесиңби эмне уйку без бөлүнүп чыгат кечинде адамга? Мелатонин деген уйку без бөлүнүп чыгат. Жок, билем. Ал уйку без биздин уйкубузду жакшы болушуна жардам берет. Биз телефон көргөндө телефондо кызыл, жашыл, көк свет менен кошулган ультра луч менен экраны берилген. Ал экран биздин ошо мелатонин гормонун бөлүнүп чыкканына тоскоолдук берет дагы, биздин уйкубуз жакшы болбойт. Ошол үчүн биз өзүбүздүн уйкубузду контролго алып туруп 5те туруп эгер иштей баштай турган болсок, сөзсүз түрдө алдагы максаттарыбызга жетебиз деп айтып коет. Кээде уйкуга 2 саат калганда телефонду караба, компьютер караба, кино көрбө, компьютерде отурба. Мелатонин жаман болот, уктай албайт. Кээрлер кээде кыйналат, саат 10до уктайм деп эле жатат, уктай албайт. Анан кайра телефонго отурат. Ооба. Андай болушу мүмкүн. Айтып коет, 2 саат калганда телефон, эч нерсе, экранды караба. Эмне кылганың кыл, тамак ич же китеп оку. Ошодон мелатонин жакшы болуп эле уктайсың да анан. Да, бир неме. Сен айтпадыңбы? Неме депчи? Мисалы, уктай албай калат депчи. Кээде чын уйкуң келбейт да. Ондо жатайын десең уйкуң келбейт. Ошол нерсе эмнеден келип чыгат? Биз физически актив жок бизде. Кыймылдап атабыз. Мисалы, кадам басып атабыз. Кадам денелер кыймылдайт, кадам басып атабыз. Маршруткада турабыз, биз деген мээбиз чарчайт да. Элдин ызы чуусу, машинанын ызы чуусу, пипилдеген үндөр тиги булар. Ошолор баары ызы чуу, биз чарчайбыз негизичи. Кечинде чарчайбыз да бизчи. Бирок физически чарчабайбыз да. Мышцалар чарчабайт биздигичи. Денебиз чарчабайт. Илгерки адамдар деген, алар деген таштоорун айтсаң деле, алар деген бир нерсеге аң жасаган, бир нерсеге охота кылган, ошол нерседен физически чарчаган да. Алардын уйкусу канган да, уйкусу бат болгон өзү да. Ошол нерсе бизде азыркы учурда жок. Биз деген азыр мисалы компьютерде отурабыз, денебиз кыймылдайт, отура беребиз, бирок мээ чарчайт да, ошол нерсени кылып атасың да. Мээ чарчайт. Мээ чарчаганда биз тренировка кошуш керек жашоого. Жашоого тренировка кошкондо гана биздин уйкубуз да жакшы болот, биздин күнүбүз да продуктивдүү болуп баштайт да. Тренировка кошулгандан кийин душ обязательно кошулат, контрастный душ кошулат, теплый душ кошулат, анан кийин дагы уже ошентип отуруп өзүбүздүн жашообузду нугуна салып алсак болот да. Питание деле жакшы. Питание да кошулат. Тренировка кошулган обязательно питание да кошулат да. Анткени питанияны изилдей баштайсың, канча калория бар, канча белок бар, канча углевод бар, кайсылар пайдалуу, ошолорду изилдей баштайсың. Клетканы восстановление кылыш үчүн мисалы БСС деп коет. Ошо неме бар да. Мисалы жана протеиндерди БСС деп коет. Ошол нерсе жок, БСС эмес, БСА деген бар. БСА деген бар, ошол нерсе восстановление кылат да ошол нерсе. Бирок ошол нерсе протеин эмес,
продукты да бар да. Продуктларда БСА деген неме бар. Этте Витаминдер бар, восстановление кыла турган нерсе. Ошол нерселердин баардыгын үйрөнө баштайбыз, бир нерседен профессионал боло баштайбыз, анан өзүбүздүн жашообузда боло баштайт. Ошол достор, бул негизи таңкы 5те тургандан кийинки күч боюнча сөз болчу.